Айжигитов үй камагына алынды. Электр энергиясы кымбаттады. Шайлоо январда өтөт. Арабаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Султанбай Айжигитов 30 апрелде УКМК кызматкерлери аны жана аялын кармап, суракка алып барган учурда жаракат алып ооруканага түшкөнүн билдирди. Ал 30 апрелде жубайы Гүлзат Жолдошова менен адвокатынын үйүнө баратканда атайын кызматтын бир нече кызматкери кармаганын. Ошол учурда аялы экөө тең жаракат алганын айтты. Адвокатымдын үйүнүн алдынан УКМКнын кызматкерлери чыгышты. Жактоочумду алып суракка баралы деп сүйлөшүп турганда эле алар аялымды машинеге салабыз деп сүйрөп башташты. Ага болушуп ажыратайын дегенде мени да кармап баштады. Колу бутубузду кайрып атып жаракат алдык. Кийин УКМКда суракта болуп, соттук отурумдан соң ден соолугу начарлап, президенттин иш башкармасына караштуу клиникалык ооруканага жатканын кошумчалады. Ал эми Регион телеканалынын жетекчиси Өткөрбек Рахманов Султанбай Айжигитов жана анын жубайын кармоо учурунда денесинен жаракат алды деген маалыматтарды четке какты. Ал 1 майда Facebook'тагы баракчасына билдирүү калтырып, Бишкектин 1 май райондук сотунда бөгөт чарасы каралып жатканда тартылган деген видеону жарыялады. УКМК Айжигитовго жана жубайы Жолдошова кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Атайын кызмат Айжигитов жубайын Жогорку Кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка киргизип, бюджетке 3 миллион 200 миң сом зыян келтирилгенин билдирген. Айжигитов аялы мыйзамдуу иштегенин билдирип, саясий куугунтукка кабылганын айтууда. Анын сөзүнө караганда жубай депутат Динара Ашимованын жардамчысы болуп иштесе, Динара Ашимованын баласы Айжигитовдун жардамчысы болгон. 30 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту Айжигитов менен аялы Жолдошованын бөгөт чарасын карап, аларды 2 июнга чейин үй камагына алуу чечимин чыгарган. 29 апрелде Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чектешкен жериндеги Баткен районунун Төрткүл аймагынын Кошмоло жерлигинде Кыргыз-Тажик чегарасына зым тартуу иштери башталды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Чегараны тозуу иштери үчүн бул аймакка атайын талаа шаарчасы курулуп, чегарачылар үчүн шарттар түзүлгөн. Атайын техникалар алынып келинген. Биринчи этапта 420 км аралыкта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасына зым тартылат. Чегарага зым тартуу иштерин ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалган. Демаркация иштерин баштоого УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышып старт берди. 13 мартта Бишкектеги президенттик администрациянын ынтымак кордоо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чегара келишимин тарыхый деп баалашкан. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон 31 мартта Тажикстандын Кожент шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Бул документ алмашуу менен чегара тактоодогу делимитация процесси толук бүткөн. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чегаранын жалпы узундугу 1006 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519 чакырым чегара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Кыргызстанда 1 майдан баштап электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр жарыгынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыкты. Ал эми 700 киловатт-сааттан ашкандан кийин мурда 2 сом 39 тыйын эсептелсе, эми 2 сом 60 тыйын болду. Ал эми электр жарыгын өнөр жай үчүн колдонгондор буга чейин 1 киловатт-саат электр энергиясына 3 сом 18 тыйын төлөсө, 1 майдан тарта 3 сом 49 тыйынга чыкты. Өлкөдө мындан ары инфляциянын көрсөткүчүнө жараша жыл сайын 1 майдан тарта электр жарыгынын баасы көтөрүлүп турат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстандын 2025-2030 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү тууралуу токтомго кол коюп, ал 1 майда күчүнө кирди. Кыргызстан жыл сайын 17,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын колдонот деп эсептелсе, анын 14,8 миллиарды гана өлкөдө өндүрүлөт. Калган айырманы импорттун эсебинен жабууга туура келет. 29 апрелде Жалал Абад облусунун Сузак районунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун негизги объектилеринин бири туннелдин курулушу башталды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, туннелдин жалпы узундугу 12 чакырымды түзөт. Жана ал Жалал Абад облусунун Сузак районунан башталып, Тогуз Торо районунан бүтөт. Узундугу ушундай эле болгон дагы 2 туннелдин курулушу Нарын жана Жалал Абад облустарында пландалган. 2024 жылдын 27 декабрында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталган.
2024 жылы 6 июнда Бейжинде долбоорду биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектүү макулдашууга кол коюлуп, каржылоо маселеси чечилген. Долбоор наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 3 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү курулуштун устардык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Темир жолдун курулушуна 20 миңден ашык адам жумушка тартылат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Орусиядан С-300 зениттик ракеталык системасынын келиши күтүлүп жатканын ырастады. Абадан коргонуу системасы деп Орусия менен сүйлөшүп жатпадык беле. Ошол иш уланып жатат. Бул Кыргызстанга келди болуш керек. Тагыраак маалыматты Коргоо министрлиги берет. Ал буга чейин Известия басылмасына да бул боюнча маалымат берип, коргонуу системасы Кыргызстандын аймагына киргени жана 8 майда Бишкектин Борбордук аянтында өтчү парадта бул техника көрсөтүлүшү мүмкүн экенин билдирген. Кыргызстандын С-300 зениттик ракеталарды алары президент Садыр Жапаровдун 2021 жылы февралда Орусияга иш сапары учурунда белгилүү болгон. Бул системадан канча даана берилгени тууралуу маалымат жок. Кыргызстанда мындан ары президенттик шайлоо иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын январь айынын 4-жекшемесинде өткөрүлөт. Шайлоону ага 4 ай калганда Жогорку Кеңеш дайындайт. Мамлекет башчы сунуштаган мыйзам долбоорун парламент 16 апрелде кабыл алып, Садыр Жапаров ага 28 апрелде кол койду. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам боюнча президенттик шайлоо октябрь айынын 3-жекшембисинде өтмөк. Мындан ары шайлоо эми январь айынын 4-жекшембисинде болот. 2021 жылы кабыл алынган конституция боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам 2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт. ОКМК Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери кармалганын кабарлады. ОКМК тергөөдө алар адамдарга өсүмдүк жана синтетикалык баңгизаттарды сатып жүргөнү аныкталганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 29 апрелде дагы бир ири дозаны өткөрүп берүү учурунда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкери, милициянын капитаны жана лейтенанты кармалган. Алардын жашаган жеринде жана жумушунда тинтүү иштери жүргүзүлүп, банги каражаттары табылган. Шектүүлөрдүн бири УКМКнын убактылуу кармоочу жайына, дагы бири Бишкек шаарынын биринчи тергөө абагына киргизилди. Ички иштер министрлиги бул маалыматты ырастап, Бишкекте милиция кызматкерлерине байланышы бар адамдардын тобу синтетикалык баңгизаттарды Telegram аркылуу сатып жатканын аныкталганын билдирди. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш ишин козголгонун маалымдады. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'дун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, Политклиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада амандашкыча сак саламат туруңуздар.